Bismillahirrahmanirrahim. Устаз, мен үйлөнгөн элем, аялым детская матка экен. Кошулганыбызда да ынабай түрткөнсүп, эч окшошпой, мен акыры үйүнө жеткизип бердим. Мен ажырашып туура эмес кылып, аялыма зулум кылбадымбы? Кичине күтсөм, чоңойот беле, бирок жашы 29да эле. Аялым ушул жашка чейин этеккир көрбөптүр. Эми бул сиз зулумду кылган болуп эсептелбейсиз. Кээ бирлер табиий Алла Таала ушундай жараткан, ал орун эсебинен ажырашкан болсоңуз эч кандай бул зулумдук болуп эсептелбейт таксыр. Жүрөктөн дүйнөнү кантип чыгарса болот? Subhanallah. Жүрөктөн дүйнөнү La ilahe illallah менен чыгарса болот. La ilahe бул чыгара турган нерсе. Illallah киргизе турган нерсе. La ilahe бул нафи, illallah испат дейт. Жүрөктө дүйнөнү чыгарыш үчүн дүйнөнүн кордугун көбүрөөк айтыш керек. Dünyanı Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın aldığında لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة Peygamberimiz aytат, eğer de dünya Allah'ın aldığında çirkeydin kanatınçalık barabar olsa ma saqallahu kafira şurba ma'in. Kafirlarga bir utam su vermek emez Allah Teala deydi. Çirkeydin kanatınçalık. Baytul ankabut deydi. Жүргөмүштүн үйү деген дүйнөнү мисалы. Дүйнөнү биз мындай караганда жүрөктөн мухаббаты чыгыш үчүн ахиретти көбүрөөк айтайлы. Жүрөгүбүз ахиретти көбүрөөк айтса, жүрөгүбүз көбүрөөк зикир кылса, дүйнөнүн киргенине мүмкүнчүлүк болбойт. Рабиа Басрия рахматуллах алейха энебиз Абу Ханифанын доорунда жашаган. 10-cı hicriler, 100-cü hicride dünyaya gelgen enelerden de aytat da mındaydı. Biri enebizden soraptı, Rabia enebizden. Allah'ını dost tutas bitse ova deptir. Jakşı görös bitse ova deptir. Allah'ın muhabbatında çömülgömün deptir. Şeytan düşmanınız bitse ova deptir. Jek görös bitse men jek körgөнгө убактым жок deptir şeytan. Allah'ın muhabbatında ушунчалык занятмин Шайтанға жек көргөнгө уақытым жоқ дептір. Уақыт жоқ менде. Шайтанды жаман көргөнгө уақытым жоқ дейді. Демек жүрек егерде ахирет менен занят болса, зикир менен занят болса, дүниеге уақыт жоқ болады. Жүректен чыгарган мына. Анан өлүмдү көбүрөөк эстеш керек. Өлүмдү эстегенде жүректен дүние чыгат. Жүректен дүниенин мухаббаты чыгат. Азыркы учурда тойлор көп болуп жатат. Ошол тойлордо өкүл ата болуп атат. Өкүл ата 7 жолу болсо 5-ке кирет дейт. Ошол жөнүндө айтып бериңчи. Жок, шариятыбызда мындай жок. 7 жолу өкүл ата болсо 5-ке кирет деп жок, андай жок тасырларыбызда. Куранда мындай жери бар. Эгерде ушу бир үй бүлө аялы менен күйөөсү келишпей қалса, ең жақшысы эки эле четсин да. Сыртқа чыгарбасын маселен. Сыртқа чыгарбасын. Такыр болбой атабы? Такыр болбой атабы? 3 ишти айтат. Биринчи насаат айтыңыз. Болбоду. Төшөктү өзүнчө кылыңыз. Болбоду. Анан уруңуз деген кеп бар. Бұл ал уруңуз муштап бетке уруп андай эмес. Бир жерди сындыра коюп, өпкөсүн уруп, мурдун канжалата коюп андай эмес. Алымдар айтат бармак менен. Ушунчалык урганда айтат да. Буга да болбой калдыбы? Анда эркектин тарабынан вакил, аялдын тарабынан туугандарынан вакил, ушулар сүйлөшүп туруп, өкүл деп өкүл ата ошол жерден чыгарып алса керек деп ойлойм да, Алла алам.
Бирок ошону экөөнүн башын бириктирип коюш үчүн баланын тарабынан жана аялдын тарабынан аттуу баштуу акылдуу аксакалдар ай койгула, урушкан токтоткула, жашоо ушундай ачуу болот. Иншалла Кудай кааласа бунун таттуулугу дагы болот. Перзент көрөсүңөр, сабыр кылгыла, кайрат кылгыла, каниет кылгыла, такыбалык менен жашагыла деп башын бириктирип койгон вакалаттар ешнерени болот. А так бизде шариатта бул өкүл ата, бул өкүл эне деп дайындамай андай жок. Тем более аны 7 жолу бейишке келет деген андай совсем жок. Ажака намаз окуп, сакал коюп, тойлорго барса болобу? Мындай биринчи, той дегенде караңыздар. Биздин динибизде той бар. Бирок мынан оокаттагы оштогу той андай той эмес да. Пайгамбарыбыздын доорунда биздин динибиз алхамдулилlah рахбаният эмес. Үйленбей, дүнияны таштап, той-пой жок. Христианствода монашество деп коет. Пайгамбарыбыз келди дагы аны жокко чыгарды. Ла рахбанията фил ислам. Исламда рахбаният жок деди. Биздики алхамдулилlah ушундай Алла Таала универсалдуу дин берди. Динибиз дагы ахиретти кура турган. Дүниябыз дагы ахиретти кура турган. Тоюбуз дагы бар. Пайгамбарыбыз аулиму валау бишат. Бир кой союп болсун той өткөр деген. Ушу үйлөндүңүзбү? Бир кой союп, туугандар бар, кошуналар бар, аксакал дамыналардан пата алып коюңуз иштеке болот. Бирок азыркындай исрап, азыркындай музыка, азыркындай бул ыр дискотека андай жок такса. Ал исламий тойго кирбейт ал. Исламий той жөнөкөйлүгүндө бечаралардын курсагын тойгозгондо. Ошол исламий той. Азыркындай исрап жок. Эгерде намаз окуп жатканда жаман ой келсе, намаз бузулбайбы? Намаз бузулбайт. Жаман ой келсе, намаз бузулбайт. Намаздын эгерде караңызда, жаман ой келгендечи, аны түрткөнгө аракет кылбаңыз, түртүлүп кетесиз. Жаман ой келгенде сиз жакшы ойду ойлоңуз. Бул мындай. Куранды кайсы аятты окуп атканыңызда эң жакшысы ошонун артынан котормосун аркасынан алып кетиңиз. Мисалы, Iyяка нa'буду ва iyяка настаин. Саңа гана ибадат кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Деген биз тилибиз айтып атат, бирок бул арабча сөз да. Өзбекче, кыргызча таржымасы миябызда болсун да. Эгерде бул кыла албасакчы, мындай кыла албасак. Алланын алдында турам деген сезимди күчөтүш керек. Алланын алдында турам деп. Ошто бизди Ош базарга, Ноокат базарга кетип калбасын да. Дубайда бир киши Аллаху акбар деп имам ыктыда кылган экен. Имам 3 рекет окуду, 4 рекет окуду, талаш болуп кетти. Имам деле эсте жок. Акыркысында муктадиллер деле эсте жок. Анан бир айтты, имам 3 эле окуду деп. Кандай билдиң десе, мен 4 дүкөнүм бар дейт. Ар бир рекетте бирден дүкөнү хисабын алат экен дагы. Үчөөнү алганда бүтүп калыптыр да. Имам бул жакта машаалла окуп атат, бул жакта дүкөнүн эсебин бүтүрүп атат да булчу. Машаалла бир ок менен 2 коёнду атып атат да. Андай болбош үчүн Ибни Маджада, Муснади Ахмадда риваят бар. Абу Айюб Ансари радıyallahu anh айтат. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ca'a ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem racul, bir kişi gelip bunday dedi. Ya Resulullah, idni ve avciz. Mağa osiyat aytыңыз, vaaz aytыңыз. Bırak kıska olsun. Peygamberimiz aytdı. İda kumta fi salatik fasalli salata muaddi'in. Kaçan namazga tursan, koştoşu namazını oku dedi. Kanday dedi? Muaddi'in, al-vida kılgan namaz bolsun deydi. Akırkı, dünyada şu menin akırkı namazım uşul. Mümkün, hazır кейбір adamlarga bugünkü kuptan namaz, akırkı namaz taksır. Кейбір adamlarga, inşallah barız, bağımdatqa Allah esen aman jetkirsin, köp jaşaylı, köp namaz okuylu, köp жақшылықтарды kılaylı, ümit menen, bирок гарантия bizde жоқ da, Allah çeçet de anı. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз не деп атат? Салата муаддиин
Fasalli salata muaddi'in. Коштошуу намазын оку дейт. Мына намазда жаман ойлор келбеш үчүн, эгерде биз акыркы намазын болуп жүрбөсүн деп, ушуга даярдык көрүп, өзүбүздү дайындап, дүниөнүн пикири менен келип эле намаз окуй бербей, кичине көп болсо 1 мүнөт, жарым мүнөт, 2 мүнөт. Кудай кааласа иншалла жаман ойлор аз келет, анан келбей калат иншалла.